Жашында берсин мээнетти, каарыганда берсин дөөлөттү. Кыргыз бийлиги акыркы 3 жылдан бери карларга кам көрө баштады. Президент Садыр Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 1-октябрдан тарта Кыргызстандагы эң аз пенсия 6800 сомго көтөрүлөт. Урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1-октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болоорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыя кылып кетейин. Ошентип пенсия жогорулай турган болду. Ким канча алат? Татыктуу пенсиянын сыры эмнеде? Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров менен болгон маекке көңүл буруңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрман жана окурмандар. Кыргыз кабар маалымат агенттиги бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын башчысы Акылбек Усенбекович Жапаровдун жеке иш бөлмөсүндө конокто отурабыз. Бүгүн биз пенсия реформасы тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Саламатсызбы, Акылбек Усенбекович? Саламатсыз. Урматтуу Акылбек Усенбекович, мына кечээ 22 майда жаңы кадам социалдык мобилизация боюнча жалпы республикалык кеңешмеде президент Садыр Нуркожоевич сөз сүйлөп жатып, ошол өз сөзүндө соңку жылдын 1-октябрынан тарта ушул пенсиянын минималдык төлөмү 6800 сомго көтөрүлөт деген бир эң сонундай жаңылыкты айтты. Бул көрсөткүч азыр учурда 3170 сом ченеминде турат. Эгер 6800 сомго көтөрүлө турган болсо, бул албетте сөзсүз өткөн жылдарга салыштырмалуу өтө олуттуу өзгөрүү. Мына ушул маселе боюнча көрөрмандарыбызга кеңири түшүндүрүп берсеңиз деп ушул алдыңызга келип отурабыз. Эми көпчүлүккө биздин ички дүң продукциябыз акыркы 3 жылдан бери 7%дан өсүп атат. 2022 жылы 9%га өттү. Же ички өзүбүздүн консолидацияланган бюджетибиз былтыр 567 миллиард сомго чейин чыкты. Быйыл 660 миллиардка чыгабыз деген бир топ сөздөрдүн баарын баягы атайын бизден билген финанс экономисттер жакшыраак түшүнбөсө, жалпы жонунан элге жакшы түшүндүрө албай жүрөт окшойбуз. Мына көчө күнү урматтуу Садыр Нуркожоевич биздин өкмөттүн астыбызга пенсиялык фонддун астында абдан чоң милдеттенмелерди койду. Биз буга даярданып келатканбыз. Анткени ушу 3 жылдын ичинде туура макроэкономикалык саясатты профессионалдар жүргүзгөн үчүн бизде акча кредиттик саясаты да ирети менен, анан салык бюджет саясаты да ирети менен баратат. Көп жылдардан бери биз специалисттер катары окумуштуулар дагы ушу жеке киреше салыкты, подоходный салыкты, ушу социалдык фонддун чегерип аткан социалдык төлөмдөрдүн базасы бир эле орган ушуну карай турган болсо, бир топ акчаны көбүрөөк чогултат элек деп айтып жүрдүк элек, жаза албай жүргөн. Мына ушуга саясий эрк менен Садыр Нуркожоевич пенсиялык фондду дагы реформалап, бизге уруксаат берип, бүгүнкү күнү салык инспекциясы ушуну карап атат да. Мурун жылына бир 24 миллиард сомдун тегерегинде социалдык фондко төлөмдөр чогулуп жүрсө, кийин 60 миллиардка жакын социалдык фондко акчалар чогулда баштады да. Демек, ошондой чоң акча келгенден кийин бизде мүмкүнчүлүктөр да кеңейип калды. Мурун 5-10%га, 5-7%га араң көтөрүлүп жүрчү пенсиялар. Акыркы убактарда бир 30-40-50%га чейин көтөрүп атабыз. Мына акыркы 2,5-3 жылдын ичинде эле биз 3000 сомго чейин, бул айына бериле турган акчаларда, биз ошого чейин пенсияны көтөрүп алдык да. Мен түшүнүктүү болуш үчүн азыр слайдтар менен, анан цифралар менен дагы ушу урматтуу Садыр Нуркожоевич берген тапшырманы биз кантип аткарабыз жана аткарып атабыз, ошону айтып берейин. Мына бул жерде азыр эки графикти көрүп турасыздар. Биринчисинде 2020 жылы 58% киши жашоо минимумдан өйдөрөөк пенсия алып жүргөн. Ал эми 42% болсо, мына 300 миңге жакын киши жашоо минимумдан ылдый алып жүргөн. 1000 сомдон алгандары бар эле, 2000 сомдон алганы бар эле. Кийинки графикте биз дагы көрсөтүп беребиз да. Мына азыр былтыр 23 жылы ошентип 60% 463 миң пенсионер прожиточный минимумдан өйдөрөөк, жашоо минимумдан өйдөрөөк акча алып калган. Ал эми мына 40% дагы эле ылдый алып жүргөн да. Бул убагында жанагы айыл чарбасында иштегендер, стаждары жоктогулар, ушу кайсы бир себептер менен өзүнүн стажы бар экен далилдей ала албай калгандар, оорулуулар, инвалидтер, ушулардын баары тең ушу пенсияларды алып атканда ушу мына 306 миң киши
жашоо минимумдан пенсионердин жашоо минимумунан ылдый алып жүргөн да. Мына азыр Садыр Нуркожоевич бизге тапшырма берди. 2024-жылы 1-октябрдан баштап бул нолго чыгат. Биз ушуну аткарып атабыз да. Мына тенденциялар кандай эле? 1,5 миң сомго чейин почти 6 миң киши 1,5 миң сом алып жүргөн. Бул баягы стажы жок, эчтекеси жок, бирок ушу айла жок, пенсия чегерип жүргөнбүз да. Ушундай пособие деп койсок да болот, бирок эми аты ошентип калган экен. 1,5 миңден 2 миң сомго чейин 8,4 миң киши. 8400 киши алып жүргөн. 2 миңден 3 миң сомго чейин почти 50 миң киши алып жүргөн. 3 миңден 4 миңге чейин 101 миң киши алып жүргөн. Ал эми 4 миңден 5 миңге чейин болсо 106 миң киши ушундай ылдый пенсияларды алып жүргөн да. Бул 2021-жылы. Мына урматтуу Садыр Нуркожоевич январда ант берип келгенде мына ушул кишилердин саны ушунча болчу да. Азыр ушул цифралар кандай болуп өзгөрөт Акылбек? Мисалы 1-октябрдан баштап ошо. Мына 1-октябрдан баштап мына ушуреки 1,5 миң сомдун пенсия алгандар жокко чыгат. Жок эч ким. 1,5 миңден 2 миң сомго чейин дагы эч ким жок. 3 миң сомго чейин жок. Көрүп атасыздар. 3 миңден 4 миң сомго чейин жок. Анан 4 миңден 5 миң сомго чейин дагы жок да. Мына орточо пенсия ошондо 7,088 сом болот. Мына 416 миң киши азыр 7 миң сомдон алат. Ошондо карасаңыздар, мына 1,5 миң сом алгандардыкы 1 топ процентке көбөйүп атат. Мына 2 миң сомго алганга чейин 172%га көбөйүп атат. Ал эми 3 миң сомго чейин алгандардыкы 162%га көбөйүп атат. 154-кө андан кийинкиси болсо 123-кө. Ошентип биз мына мурун 40% болчу да. Ушулар алып атканы 40% болчу. Прожиточный минимумдан ылдый алып аткандар. Азыр болсо баары тең. Мына 100% прожиточный минимумдан өйдө ала баштайт да. Бултур пенсионерлер үчүн прожиточный минимум 6800 болчу. Ошону урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич айтты да. Демек биз биринчи этапта кыргыздардын Кыргызстанда өзгөчө карып калган убакта, өзү иштей алган кезде кор болбой жашай турган биринчи тепкичти басып өттүк десек болот. Бирок бул нерсе менен биз токтобошубуз керек да. Биз мындан ары дагы экономиканы өнүктүрүп, мындан ары дагы ошо астыга жыла беришибиз керек. Жалпы ушу Садыр Нуркожоевичтин жакында эми указы дагы чыккан, ошону турмушка ашырыш үчүн 416 миң пенсионердин жашоо турмушу оңолот. 416 миң кишинин. Бул эми ай сайын ала турган пенсиялар баары болот. Мына биз жалпы жонунан мына 3 жылда 22-чи, 23-чү, анан 21-чи жылы мына ушу 3 жылда эле 60 миллиард сомду көбүрөөк социалдык пенсиялык фондко берип, мына ушул кишилердин жашоо турмушун оңдоп атабыз да. Мына жанагы мен салык деген бул жакшылыктын айлампасы деп атканым ошо да. Бизде ушу салыкты убагында төлөсө, берип турса, биз ушунун баарын тең мына пенсионерлерге, пособие алып аткандарга, школго, больницага, жолду курууга, жумуш орун түзүүгө, жалаң ушуга кетет да. Негизи өкмөт дүйнө жүзү боюнча ушундай кылат. Байлардан көбүрөөк акча алат, орто катмардан бирдей акча алып, анан колунда жоктогуларды багыш керек да. 30 жылдан бери ушу колунда жоктогулар кор болуп келген да. Мына биз ошондон баш тартып атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен эгерде 2030-жыл ички түнк продукциябыз 30 миллиард доллар боло турган болсо, биз бул жашоо турмуштун деңгээлинен өнүгүп аткан өлкөлөрдүн катарына кошула алабыз да. Мына биз мурунку иштеп аткан 3 жылыбыз ушуну далилдеп атат. Дагы тынчтык болсо, бизде туруктуулук боло турган болсо, бул экономикалык жакшылыктардын баарын жылдан жылга биздин элдерибиз көрөт. Эң астыңкы катмарлар. Кайсы бир себептер менен убагында пенсияда аз болуп калгандар, же болбосо азыр пособие алып аткандар, инвалид болуп калгандар, же жөлөк пулдарды алып аткандар, багар көгөрү жок. Ошолордун баарына тең биринчи ушу күндүн жылуулугу
экономиканын өскөнү биринчи ошолорго тийиш керек да. Мына ошондой милдетти өкмөттүн астында Садыр Нуркожоевич койгон, биздин министрлер кабинети ошону аткарганга аракет кылып атат. Мындан ары дагы буюрса жакшылыктар боло берет. А жанагы пособиялар, ал инвалид боюнча, жетим жесирлердики, ал пособиялар өзүнчө. Биз пособияларды дагы 100%-дан 200%-га чейин көтөрдүк. Бул конституционный норманы аткарганга аракет кылышыбыз керек. Баягы жыргагандан жылкычы болдум беле деп, ошондой так статья болбогондуктан далай өкмөттөр мына мага чейин 30-дан ашык премьер-министр келген экен, ага умтулган эмес да. Азыр урматтуу Садыр Нуркожоевич президент ошону атайын конституцияга жазып, анан ар бир өкмөт жанталашып иштегиле деди да. Биз ошон үчүн экономикадагы фискалдык саясаттардын баарын өзгөртүп, өзүбүздүн күчүбүз менен ушул эки конституциянын нормасын аткарууга колубуздан келген аракеттин баарын жасап атабыз да. Бул жыл сайын алмашып турат. Прожиточный минимум деген. Жашоого керектүү боло турган буюмдардын дагы баасы өсөт, азык-түлүктүн дагы баасы өсөт. Ошондуктан экономика жакшырган сайын биз астыга жылып турушубуз керек. Бирок биз пенсиялык фонддун астында базовый часть деп коет. Ошо базовый частьти өкмөт берип турат да. Мына ошол эки базовый часть аркылуу мына биз көтөрүп, мына буга жеткизип атабыз. Бирок бул дайыма эле ушундай боло бербейт. Бара-бара мына 2030-жылга чейин биз базалык пенсия, базалык эмес пенсия дегендин баары жоюлуп эле бир эле пенсия болот. Мисалы Кытай мамлекетинде пенсиялык фонд деген жок экен деп азыр мына Facebook'та жүрүшөт да. Аякта бар, бирок формасы бөлөкчө да. Алар ар бир иштеп аткан жаран өзүнүн айлык алып атканда эле ошо айлыгынан бир бөлүгүн алып барып эле өзүнүн счетуна сала берет да. Анан кийин пенсияга чыкканда ошо счетту өзү башкарат. Биз бара-бара биз дагы ошондой механизмге өтөбүз да. Ошондуктан биз биринчи этабын бүтүрдүк десек болот. Бирок мындан кийинки этаптарды пенсия дегенде адам баласы өзү ойлоно башташ керек да. Мен өзүм эгерде тилекке каршы эми телегей тегиз элдин баары эле болбой калат экен, карар багарым жок болуп калса, балдарым көп жакшы тың чыкпай калса, анда мен кантип өзүм турмушумду кетирем деп, азыркы жакшы турмушта өзүнүн пенсиясын эртеңки күнүн ойлой жүрүш керек. 2023-2024-кө чейинки көрсөткүчтөргө карасак 35%-дан 38%-га чейин көтөрүлүптүр да. Анан ошол ар бир жыл сайын көтөрүлгөн сайын кошумча төлөм 20 миллиард сомго чейин жетиптир. Ошондо сиз жогоруда белгилеп айтып кеттиңиз, бул 3 жылга 60 миллиард сом болот депчи. Бул каражаттар кайдан келип жатат деген бир кызык суроо. Экономиканын иштегенинен да. Экономика иштей баштады. Мына ички дүң продукциябыз 1 триллион 200 миллиард сомдон ашты деп атабыз. Быйыл 1,5 триллионго жеткизебиз деген өзүбүздүн оюбуз бар. Мурун мына теневой экономика деп коебуз, көмүскө экономикада жүргөндүн баарын ачыкка чыгара баштадык элек. Мына быйылдан баштап биз салык базасын кеңейтип атабыз. Быйыл эле 100дөн ашык ишкана иштейт. Кыргызстанда жаңы ишканаларды буюрса президентибиз барып ачат. Ошончо көп жумуш орун түзүлүп атат. Мына биз бөлөк мамлекетке кеткен мигранттарыбыздын сандары 2 эсе азайды бүгүнкү күнү. Ар кандай себептер болуп атат, бирок Кыргызстанга келип өзүлөрү жумуш орун таап, мына ошо жумушту иштеп кетип атышат да. Мына Жалал Абадта государственный ипотечный компания аркылуу үйлөрдү куруп атабыз. 1000ден ашык бала Россиядан келип, азыр ошо стройкаларда иштеп атат деп бизге данныйларды айтып атат. Бул сүйүндүрбөй койбойт да. Биз 2 эсе мигранттардын саны азайды. Демек Кыргызстанда дагы экономика жакшырып, ал бул жерде алып аткан айлыктар деле бөлөк өлкөлөрдүкүнөн кем эмес да. Ошол эле стройкада иштеп аткандар, ошондой эле кийим тигүүдө иштеп аткандар, ошондой эле бизде туризм менен общепит иштеп аткандардын айлыктары Москва менен болбосо дагы орто эсеп менен Россия менен теңелип калды десем мен жаңылбайм да. Акылбек Усенбекович, убактыңызды бөлүп биздин суроолорубузга жооп бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз пенсия реформасы жөнүндө сөз кылдык. Көрсөтүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Усенбекович Жапаров болду. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта болуңуздар.